Lila. Корейский. I have all language. All language. Burada som жоқ екен достар, ошо бир сом калтырып кетели бизчи. Биздин сомдордон калтырып кетип бул жакка. Негизи Түркия эле акча кылычты абдан жакшы билет. Көрсөтүп кетсек болот Таштандардычы. 4000 метр квадраттык аянтта жайгашкан. Ушул атмосферада отуруп кетсек болот экен. Assalamu alaikum достор. Истанбулдагы биздин кандай десем алыш-бериш меркези деп коет, алыш-бериш семти деп коет бул жерди. Түркчө, кыргызчага которгондо ошол соодагерчилик району, бул Лалели, Аксарай, Лалели деген райондо жүрөбүз азыр. Нам повезло, сегодня воскресенье, адам аз. Болбосо бул жерде басканга жол болбойт да. Биздин кыргызстандыктар товар алган бул жакка келип жүргөндөр баары билишсе керек, бул жерде ушул районду тааныйт. Бул Турциянын Стамбулдун өзгөчө Дордою деп койсок болот. Райондорду көрсөтүп кетсек болот, ушундай переулоктор абдан көп. Тартып коелу. Кыскача өзүм жөнүндө айтып кетейин достор. 2012-ге чейин мен Турцияда 7 жыл жашагам. 5 жыл окуу, андан тышкары 2 жыл иштеп жүргөм. Ошонун 1 жылы ушул Лалели райондогу биздин кыргызстандык байкелердин карго фирмасында биздин ошол Кыргызстандан келген товарга келген эжекелер, байкелердин тосуп алып туруп, ошол жардамдашып жүргөм да, ошол товар алгангачы. Ошо мага өзүмө кызык, мындай кызык айтып берип атпаймынбы? Лалелин ичиндеги райондор. Бул жакта ошол райондогу Сурия, Мурия, Араб мамлекеттеринде азыр абдан көп болуп аткан үчүн ушундай түрдүү адамдар көп болуп атат да. Достор, азыр Беязыт деген майданына келдик. Беязыт мейданы деп коет. Ошондой аянтчасы. Ушул аянтчага достор аэропорттон эгер учуп келген болсоңуздар 65 түрк лирасына жетсе болот. 65 түрк лирасы бул $3,5. Ошол 65 лирага аэропорттон түз автобустар бар достор. 65 лирага сатып алып туруп, туура ушул жакка келсеңиздер болот. Бул жагы Аксарай, Лалели, ал бизнес үчүн абдан ыңгайлуу жер. Бул жакта болсо 2 остановка бассаңыздар 3 мүнөт, 5 мүнөттө Султан Ахмет. Ал дагы абдан тарихий, маданий жерлер болуп эсептелет. Лалели эгер бизнес чөйрө болгон жер болсо, бизнес аянтча болсо, бул жакта Беязыт Капалуу чарчы деп коет. Гранд базар Беязыт. Бул болсо, достор, өзгөчө Турциянын жана ошол Истанбулдун маданиятын, культурасын көрсөткөн баягындай соодагерчилик борбору деп койсок болот да. Ушул борбор 15-кылымдан бери, 1461-жылдан бери кандай десем, Азия менен Европаны байланыштырган соодагерчилик, же кандай десем, бартер түрдө соодагерчилик кылып келаткан аянтчалардан болуп эсептелет экен. Достор, айткандай эле аэропорттон абдан ыңгайлуу жер. Ушул Беязытка келиш керек болот. 65 лира турат. Аэропорттон бул жакка автобус менен келишчи. 65 лира айткандай эле $3,5. Эгер эконом берсем, мисалы такси менен жүрбөйм, эконом берсе жүрөм десеңер, келгенден кийин ушул жерден же болбосо Аксарайдан дагы карточкалар сатып алса болот. Карточкалар бир жолу колдонуучу карточка 15 лира турат. 15 лира бул $1 жетпеген нерсе го. Азыр $1 18,5 лира десек, 15 лирага тек кулланымдуу деп коет карточканы, тек кулланымдуу карт. Бул колдонуп туруп кирип кетесиз. Кийинки точкага чейин ушул трамвай менен жүрө берсе болот. Же болбосо картта сатып аласыз. Ал карталар 65 лира экен. 65 лира бул $3,5 ошондой эле аэропорттон келген баасына тең эле. Ошол менен ичинен жүктөп жүрөсүз. Ошого жүктөгөн, мисалы 100 лира жүктөп койсоңуздар, ар бир поездкаңыз 7,5 лира экен. 2 эсе арзаныраак түшөт экен достор. Мындай карточка менен проходтор менен өтүп кете берсе болот. Карточка сатып алып туруп, крупный кылып проходтор көрсөтүп койсок болот экен. Стамбулдун эң чоң 5 базары бар экен. Бул Капалуу чаршы, Мысыр базары, Мысыр чаршысы деп коет. Бул египетский базар деп которулат. Бирок бул дагы ошол Стамбулдун достопримечательность катары калган. Бул үчүнчүсү Лалели көбүнчө бизнес to бизнес, B2B базар болуп калат. Чаршама базары жана Арас базары. Биз азыр достор ошол Беязыт чаршысына кирип карап чыгабыз.
Мурун ушул базарга 15-жылынан бери болгон базарда 12 кириши бар болгон экен эле. Азыркы учурда 18 ушундай вход бар, достор. Кирип карап көрсөк болот. Да, достор, бүгүн жабык экен. Воскресенье күнү иштебейт окшойт Бейазыт базары. Бирок ушул базарда абдан көп поделок товарлар сатылат. Gucci, Prada дегендер, мисалы, сумкалар сыяктуу ушул жерде сатылат экен да. Ичинде ошол нерселер көп болот. Жана ошол түрк культурасында бар туруп сатылган нерсе менен соодалашыш керек. Бул бир культуранын бир бөлүгү. Ошол соодалашуу кандай сатып алган адамга дагы бир өзгөчө бир сезим жарап берсе, сатуучу адамга деле өзүнчө азарт берет да. Сонун турбайбы, воскресенье күнү келиш керек экен да, эч ким жок, тынч, кенен басып алса болот экен. Адам көп болгондо бир жагынан кыйын эле болуп калат кыдыруу, достор. Достор, баягы түрктөрдүн абдан популярдуу мороженесі, болчу айтканда сопливое мороженое деп коет. Ошону азыр бир алып көрөлү барып. Merhabalar. Çekebiliyoruz değil mi? Ne? Çekebilir miyiz? Tabii. Tamam abi. Dünya merkezi baba bura. Loti. Bir dondurma alayım o zaman. Bir değerli abim. Al bakayım. Maşallah. Hop, tuttum. Neyle olsun kanka? Fix. Vanilya olsun. Gel karışık yapalım. En güzeli karışık. Tamam. Al baba gelsin baba. Haydi. Gülle baba gülle. La. Oldu mu? İyi. Mısır çarşısına geldik. Mısır çarşısı bu Египетский базар болуп калат, ошондо болуп которулат да. Азыр ичине кирип бир кыдырып чыгалы. Sorry. Жазылып турат, биздин базарыбыз воскресенье күндөрү ачык экен дейт. Merhaba. Atmosfera da. Merhaba, çekebiliyor muyuz kameraya? Çok güzel. Ne kadar şunlar? 60. 60 TL. Son fiyat mı yoksa? 55. 55 olur. 55 olur. 40'a ver abi. 50. Kaç tane alacaksın? 2 tane alayım. 50 olur. Ha. Короче, 60 dedi, ekon alsan 50'e verem dedi. Seçebiliyorum değil mi? Hangisini? Tak, bunu bucak koyup duraylı. Ekonu şurayı da alıp koyayım buysa. Şöyle vereyim. Sağ olun. Это, достор, продолжаем. Достор, Мısır çarşısı деп коет. Египетский базар, жол болсо, экинчи аты базар специя экен. Ошол үчүн бул жерде специялар абдан көп болот экен. Бул базарга киргенде, бул чаршыга киргенде биринчи очередь жогорго карайт экенбиз. Узорлор менен биринчи эң башында ошол абдан козулуп кетет. Андан кийин гана витриналар карап, пастардан карап, ошол сувенирлер карашат бул жердегилерчи. Görelim. Az bucakta satışıyla süreçlik bu. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, nasılsın? İyisin. İyiyiz. Benim kanalıma selam söyleyebiliriz. Merhabalar. Hepinize selam, rahmet. Rahmat. Bereketli günler. Satıcılar köyünço Kırgız dili, Kırgız dili емес, Orus dili, Anglis dili, Arap dili, bir de hangi dilleri 10 konuşuyor? dil. 10 dil. Hangi diller? Japon dili, Japonski, Japon Meksika dili, dili, İspanyol, Meksika, İspanski точнее, İngilizce, Angliski, Ruski, Orusça dili, Polski, Polska. Polonya. Polonya. Польский языk. Korea, Koreyski. Annyeonghaseyo. I have all language. All language. Бұл жақта полиглоттар жашайды екен, шын айтқанда. Полиглот сатушылар болады екен. So, how do you sell? Nasıl satışlar yapıyorsunuz genelde? Genelde pahalı satışlar yapıyoruz. Jönököy'de qanday satış kılasыңар desem, Jönököy'de qımbat balığı satışlar kılamын. Çünkü değerli şeyler satıyoruz. Kaşmir, ipek, gümüş. Эмнеге дегенде Алтын. ошол күмүш, алтын, кашмир жана эмне болуп калат? Ипек эмне болуп калат эле? Жибектер сатыштарын кылат экен.
Siz nerelisiniz? Kırgızistan. Kırgızistan, rahmet. Gel abla, gel. Gel anda. Fırsat keteyle. İsim neydi abi senin? Benim ismim Cihan. Cihan. Kırgız mısın? Yo, bu Kazak. Nerede Kırgız? Kırgız bakalım burada olabilir mi acaba? Burada som yokken dostlar uşa bir som kaldırıp ketelim bizce. Gel abi sana biz som bırakayım. 200 som bırakayım. 200 som bizim bu 2,5 80 som 1 dolar. 2,5 dolar bu. Kırgız soma. Tamam. Koyalım. Aha. Tamam. Alkış alalım beyler. Bizim somlardan kaldırıp ketip olacak. Hangi ülke? Kırgızistan. Kırgızistan. Kazak. Evet. Çok sağ olasın abi. Teşekkür ederiz. Suvenirlerde ne var mesela? Ha. Çanta var. Ne kadar magnet? 15 TL mi? 15 TL. 3 tane alırsam 10 olur mu? 10 şart TL. 3 tane alayım 10 TL'den ver abi. 3 tane al 40 lira ver. 30 vereyim. 40. Burada dostlar bu yerde sodagirler bo'lgan uchun da sodalaşmagan popüler nerse o'sha men de sodalaştıramda 30 TL vereyim abi. Bundan al 30 lira ver. Bundan al 3 tane. Bu küçükmüş ama. Bizde her şey burada uygun fiyat. Ha öyle mi? Tabii. O zaman 40 vereyim tamam 3 tane alayım ha. Bekle abi. Bu жаққа келгеннен кейін негізі Türk çarşısında satışlar ошончолук күчтүү. Ешнерсе албайм деген учурда да мен алып чыгат келсин да. Su içi. Var mı poşetçik böyle küçük poşet falan? Tak. Hola. Bienvenidos. Tam 40 lira varmış. Tamam yeter. Bereket versin. Sağ olasın. Görüşürüz. Бұл bazar dostlar. İstanbul'da çoğunluğu boyunca ikinci bazarken Beyazıt bazarından keyin. Бирок по посещаемости adamların kelүү sаны boyunca birinci orunda eкен. Эмнеге дегенде күнүнө 250 миң 400 миң адамга чейин келет экен. Кээинки майрам күндөрү 500 миң адамга чейин, 5,5 миллионго чейин да келе берет экен бул жакачы. Бул коридордун эң акырында Ататürk'ün сүрөтү турат. Көрсөтүп койсо болот. Ататürk баарыбыз билгендей эле бул Түрк Жумхуриятынын Түрк Республикасынын негиздөөчүсү болуп эсептелет. Айткандай эле достор, Турцияга азыркы учурда чач жасаткан абдан көп элдер келип турушат. Эмнеге дегенде бул жакта чач эктирүү арзан. Эң көп араб мамлекеттеринен келет. Кыргызстандан да келет кандай болсо керек. Балким мен да кийин барып коем. Бул базардын негиздөө жылын жазып коюштур достор. Египетский базар 1664 жыл дейт. Достор, неге симит бул жерден абдан маанилүү нерсе? Бул 14-кылымдан бери кылынып келаткан турецкая кухнянын негизинде болгон трапезалардан да, мындайча айтканда, Турцияда ар бир продуктун брендге айлантырып койгон. Турецкий чай, түрк кахвеси, турецкая кофе, симит бул дагы абдан популярдуу нерсе. Мисалы бизде да ошондой улуттук тамактар бар да, буну брендге айлантырып, мисалы ошону туура сатып алган нерсе дагы өзгөчө бир өнөр го деп ойлойбуз. Simit деген сөз, бұл Осман императорлық учурунан бери келет экен, 14-кылымдан бери. Бул султандар үчүн жасалган өзгөчө рецепт менен араб тилинен келген семит деген сөздөн келген ошондой нан экен эле. Абдан даамдуу. Көбүнчө буну азыр кандай дейм, султандар жебесе деле, жөнөкөй калк сыр менен бирге жешет. Завтракка чай, симит жана пейнир деп коет. Ол сыр мененчи. Az жолда biz дагы алып жеп көрөбүз буюрса. Ошол симит үчүн өзгөчө даже монумент жасап коюптур. Кара. Каштандарды бышырып сатышат экен. Анын дагы сбыты жакшы болот экен сатыштарычы. Негизи Түркия эле акча кылышты абдан жакшы билет. Көрсөтүп кетсек болот каштандардычы. Жүгөрү, каштан. Bir simit alayım abi. Bir simit, meyve suyu ve peynir var mı? Az jеп көрөбүз. Негизи мындай нерсени назавтрак, мен студент болуп жүргөндө завтракка жечүмүн. Окууга кетип атып чыгып bir simit, bir sır,
пейнир. Жана или мейве суы же чай менен бирге сонун кетет. Көбүнчө завтракка жешет. Биз азыр эми демалсыбыз үчүн обед учурда да жеп коелу. Peyniri içine mi süreyim? Evet, iyi olur. Maka sırdı içine sıkıp vereyim mi dotar? Yakşı olur dedim. Video çekebilir miyiz? Tabii tabii. Özgürce servis dostlar. Kalasak da sırdı içinde sıkıp veretken. Krem peynirken krem türündeki sırda. Bir tane de meyvesi alayım. Şeftali var, karışık var. Hı hı. Karışık mı olsun? Şeftali. Dostlar, İstanbul'a kelgенден кийин эгер тарыхый жерлер же болбосо ошол эле торговый центр, кийим-кечи, базарларга барбай турган болсоңуз, сизге атмосфера маанилүү болсо, Галата спорт деген жер бар экен. Бул жерде эң чоң лайнерлер өткөн жер. 4000 метр квадраттык аянтта жайгашкан. Каракөй районунда трамвай менен келсе болот бул жака. Баса трамвай менен келип туруп ушул жерде ушул атмосферада отуруп кетсек болот экен. Абдан сонун жер экен. Случайно бул жакта Казакстандык коноктор менен таанышып калдык. Сауль айы менен. Ушул жерге келип отуруп кетсек сонун атмосфера экен. Достор, мындай көрүп койсок болот. Общий пландар көрсөтүп.